январдан 1 февралга чейин Бишкек шаарында өткөн бокс боюнча өлкө чемпионаты өз мыктыларын аныктады. Бүгүнкү биздин каарман түп айылынын кулуну 48 кг салмак ченинде Кыргыз Республикасынын бокс боюнча чемпиону Ислам Нурбеков. 26 январдан 1 февралга чейин Бишкек шаарында бокс боюнча чемпионат өтүп, анда Ислам Нурбеков атаандаштарын жеңип чемпион болду. Спортчудан кабар алуу үчүн ал машыгып жаткан спорт ордосуна бардык. Алгачкы сөздү машыктыруучусу Кубан Эгебаевга бердик. Бирок желеткеси менен чогуу микрофонду чечип салганын байкадык. Эми салам алейкум, урматтуу түптүн тургундары, жаш өспүрүмдөр. Эми мен ойлойм, мени баары эле тааныйт. Иштегеним уже 26-27 жыл болуп кетти. Өзүм ошол түп райондун спорт школдун машыктыруучумун. Көп жылдан бери, уже 26-27 жыл болду иштегениме. Көп чемпиондор чыкты. Мына буюрса мурунку баягы достижение болгондо жигиттерибиз бар, уже мектепти бүтүп кетишкен, ошол эле силердин Карым Шаховдун мектептин балдары бар болчу, Токталиев, Нурлан деген жигиттерим бар болчу, Тилегулу Жакшылык деген Азия мирге барган жигиттерим болчу. Анын баары баягы мектеп бүтүп кетишти. Анан кийинки муундарым мына буюрса келатышат. Мына могу көргөндө биздин түп райондун залы. Кийинки муундарыбыз мына быйыркы чемпионат Кыргызстандан буюрса ушул балам Исламыбыз чемпион Кыргызстан болуп келди. Бул деген эң чоң ийгилик. Дагы бир жигитим бар, Саид деген, Садырбеков Саид. Эми баягы эмеге карата бүгүн келбей калды. Окуусуна каратачы, биздин эмеге кетип калыптыр. Ошол экөө мына бирөө чемпион болду, бирөө 3-үчү месте алды. Бул деген ойлойм чоң ийгиликтер. Түп район үчүнчү. Эми буюрса могу апрель-май айында чемпионат Азия болот, жаш өспүрүмдөрдүн арасында. Анан буюрса ошо жигитим жолдомо алды чемпионат Азияга. Буюрса дайынданабыз. Көп ийгиликтер керек. Дагы 2-3 ай бар, сборлуга барыш керек, 2 соревнованияга барыш керек. Эми мындай айтканда анын баары каражат, акча. Эми аракет кылабыз. Жардам берет айылдын ичи ойлойм, акимдер, айыл өкмөттөр жардам беришет деп ойлойм. Ислам Нурбеков Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Түп айылында 2010-жылы туулган. Карым Шаков атындагы номер 6 орто мектебинде билим алып, учурда Бишкек шаарында Шералы Сыдыков атындагы спорт колледжинде машыгууларын улантып келет. Үй бүлөдө 4 бир тууган улуусу, тактап айтканда энеси жана 2 карындашы бар. Эң биринчи келип жаңы биринчи перчаткама чейнесим да. Перчатка алып башында эчтеке окшошпойт. Башында өзүбүз да сынабыз, утулуп калган соревнованиялардан. Менден боксташа албайм деп коркобуз бар да. Кичинекей болуп. Башында көп 2-3 жолу соревнования ута албай жүрдүк. Ута албай бирок тренировка алдырчу эмеспиз күнүнө келип. Ошо ичибизден чемпион болобуз деп. Биринчи районду уттук. Андан кийин областтарга чыгып баштадык. Акырындан ушинтип көтөрүлүп эми чемпионатка чыктык. Эң башында кичинекей кезде корку сезим болот. Азыр деле мындай бойдун астында корку сезимдер болот. Тура эмес удар жеп калсам же тура эмес бойдон чувствовать этиш керек да. Тактика керек. Соперникти мындай карап, ошого тактика түзөбүз да, кандай иштеш керек. Жакын барып иштеш керекпи же алыстан уруш керекпи? Ушунун баарын тактика өзүбүз түзүп алабыз бойдун астынан. Ошого жакшылап даярданып анан чыгып, жакшы настрой менен утабыз. Утулуп калганда да биз көбүнчө балдар сынып калат. Утулдук, бизден чыкпайт деп. Ута албайм деп ушинтип көбү чыдап салышат да. Ошо эң главный бул спортто сынбаш керек, чөкпөш керек да. Утулдуңбу наоборот, ошого дагы добивать этип, ошого дагы даярданып, эмкисин ошого даярданыш керек да. Азыркы ушул залыбыз эме жанаша жарымы борьба, жарымы бокс. Азыр ушул райондо ушундай болуп атат да, эми негизи деген зал өзүнчө болуш керек. Зал борьба өзүнчө болуш керек, зал бокс өзүнчө болуш керек. Анан эми азыр баягы турмушка жараша ушундай болуп атат, бирок биздин акимибиз, анан президентибиз Айбишет жеткен, быйыл буюрса жаңы спорт комплекс салынган атат.
Ошо Аким айыл өкмөттөр Айбиша жетишти. 26-жылы Бурса. Апрель-март айында уже Бурса түп ичине түп районго чоң спорт комплекси алынган таттар. Өзүнчө бокс өзүнчө болот, барба өзүнчө болот. Бул деген ойлойм, жаш биздин жигиттерибизге, биздин балдарыбызга эң жакшы келечек болот да. Негизи жанагы кээ бир эмелердегидей биринчи перчаткам деп сактап кеткен болобу? Үйдө турат биринчи перчаткам бар. Мелдешке даярдаган эң биринчиден агайга ыраазычылык билдириш керек. Агайлар биздин эмебиз характерибизди билет, кандай иштерибизди билет. Ушу агайлардын аркасынан ушуга жетишип жүрөбүз. Агайлар болбогондо азыр биз чыга албайт болчук. Ушу агайыбыз бизди отборго чыгарып, республикага чыгарып, бизге ишенип, бойдо дагы мындай агайлардын сөзү керек болот да. Утулуп атсаң деген агайлар айтат, ушундай тиңдей ур, тиңдей сок деп. Ушунун баары жардам берет. Эң мен баштаган Эгебаев Кубан агайга ыраазычылык билдирем. Азыр Бишкекте спорт школа койгон, аякта дагы агайлар бар. Байсаяков Айбек агайга да ыраазычылык билдирем. Ошо белдештин астына даярдап, витаминдерди алып берип ушундай даярдык. Буюрса чемпионат Азияга барып алтын алып келели деп үмүттөнөбүз. Түптүн намысын колдоп буюрса. Кыргызстан желегин желбирет. Буюрса чемпионат мирага барып олимпиадаларды утуп буюрса дагы көптөгөн тренировка алып чыгарабыз. Эми бул балам 2-класстан бери келген. Мына кичинекей чагынан чоңойтуп, көп эмелерин көрдүм, бүт эле аз көзүм эстимде, кандай согуш баштаган, кандай поведение болгон, көп эле тамашалап отурганын айтып калам. Эң шустрый балам ушу болчу деп. Сарнайга апарсаң кичине чакта бир жакка кирип кетет. Таппай каласың. Карасаң тиги менен тили таап алат, бу менен тиги таап алат. Анан ушу достор эме менен жакшы общение жакшы билет да. Батыре дост таап алат. Ошо 2-3 класстан баштап мен сарнайга апара баштадым. Сайыт өкөнү. Көп жерге бардык. Кыргызстандын көп эле жерин кыдырдык. Нарын, Парын, Кемин, Ош, Жалалабадка чейин апарып келдим. Жакшы жигиттер болгон. Былтыр мурдагы жылы чемпионат Кыргызстандан 2 болуп калганбыз. Эми анда деле бул деле жакшы достижение болчу. Финалга чыгып, финалдан кичине баягы судьялардын кемчилиги менен кетип 2 болуп калган. Анан бирок сел койгонбуз алдыга. Эмди Кыргызстанда буюрса чемпион болобуз деп. Мына буюрса тилегибизге жеттик. Буюрса чемпион болду. Бүгүн биз саат эртең 8-де бияка киребиз. Бияка кирип, бияка бут кийимдер чечилет өзүнчө. Бут кийимдерди чечип, бияка биринчи раздевалкага барабыз. Бияка саат 8-де уже биз даяр болушубуз керек. Даяр болуп раздевалканы көрсөтүп болуп. Раздевалкага келип, кийинип, кийимдерибизди алмаштырабыз, чтобы тердегенден кийин ооруп калбаш үчүн. Бияк биздин раздевалка. Ошо раздевалканы жуунуп, как обычно, саат 8 азыр. 8-ден 15 мүнөт өткөндө биякта стройго тизилебиз. Стройго тизилип, ким жок, ким бар болуп, жокто болуп. Рапорт айтабыз агайга. Рапорт айтып, күнүнө ар кайсы балдар разминканы өтөбүз, биринчи чойлобуз. Анан залдан чуркайбыз 15 мүнөттө. Залдан 15 мүнөттө чуркап, 15 мүнөттө чуркана кайра разминка алып, биякта өзүбүздүн күзгүбүз бар. Бияктан күзгүдөн карап чиститип, бойсен иштейбиз. Бойсен иштегенде биякта грушабыз бар. Ушу грушага иштеп, керек залдарда ринг жок да. Айылдарда ошо бизге ушул ринг бар, грушабыз бар, бирөө болсо да. Ошо рингке кирип, өзүбүз чистой деп, ошоктон даярданабыз. Четверг күндөрү бияктан эме беребиз, физический. Турник, тиякта өзүнүн качка нелерибиз бар. Физический упражненияларды кылабыз да. Ошо. Саат 10-дордо тренировка бүтөт. Кайра раздевалкага барып, кийинип, курган, душка түшүп,
үйүбүзгө барабыз, сабак окуп. Кечинде да ушинтип, кайра кечкиси да ушундай да. Мен өзүм бирок зал ачылбай калганда эртең менен чуркачумун да. Күн эртең менен чуркап, кечкисин үйдөн кылып. Ошо. Менен Саид экөө чыкты. Экөө 2 жолу чыккан. 3 жол. 3 жолу чыктыңар. Анда эме болчу да, баягы канчанчы класстан? 7-чи класстан, 7-чи класстанбы? 2-3 жолу бири-бири менен чыгышкан. Финалдан. Токмоктон международный турнирге алып баргам. Экөө финалга чыккан. Ислам утуп алган. Экөө 1-5 болчу да, постоянно. Мен буларды уруша берчүмүн. 2-5ке өткүлөчү деп. Постоянно экөө 1-5те, экөө классташ, экөө дос. Анан именно финалга экөө чыгат да. Саид бияктан утуп келет, Ислам бияктан утуп келет, анан экөө финалдан. Анан дагы кайдан чыктыңар? Чемпионат Кыргызстандан чыкканбыз. Чемпионат Кыргызстандан кайра экөө түшүп калган. Анда биринчи бойдон түшүп калгансыздар, Анда дагы Ислам. Ооба, анда да Ислам утуп алган. Саид кичинерээк да бою. Анан мына экөөнү 2-5ке койдук. Мына Кудай шүгүр, Ислам чемпион болду. Саид 3кө чыгып берди. 3-чү месте деле бул аябай жакшы достижение. Кыргызстан. Саид аябай даярданат. Кыргызстандан. Ооба, ал эмгекчил калбайт. Ошо айтып атпайсызбы, баягы бир эмедегилер бири-бирине каршы болуп калган уюучулар болот депчи. Бойдон чечилет да, судья чечет да. Агай чыгарбайт да биздин. Башка агайлар, Башкаларды биз мен мисалы Исламды чыгарып, Саидти чыгарбай койсом таарынат да. Анан балдарыбыз бар да, анан экөө чыгарат. Анан мен ортодо карап турам. Бир буга кыйкырам, бир тиге кыйкырам. Анан эмне кылабыз? Спорт деген спорт да. Күчтүүлөр утат дегенде анан күчтүү утат. Бир ошентсе деле баягы экөөнү тең жантакты эме кылып, кыйын эле болуп туруш керек, Ооба, бирок андай бизде андай жок мисалы. Экөө тең менин балам да. Экөө тең кичинекей мына, экөө тең 2-чи класстан келген, экөөнү бөлө албайм мен. Бияктан бир эле күнөө экөө вес жасай албай эле, ошо 1-5ке эле түшүп калышат да. А экөө 2-5ке болсо жакшы да, экөө эки жактан чемпион болуп келсе. Анан ушундай көп ошо 3 жолу болду ушундай. Бири-бири менен түшүп калып отур элечи. Аба ырайы эме дегенге Жок. бир эмеде. Кар жасар эле, жан жасар эле барып тренировка кылыш керек. Чемпионаттын астында көп болгон. Кар жагандар жан жап калат. Ала жок эми чуркаш керек. Өзүбүз аябай эми сууп ооруп калмайынча эмес. Акырындан жылыраак кийинип алып чуркайбыз да. Погода ысыкта да ушундай. Эми мына айтып атпайбы, жаңында Азия келатат деп. Буюрса эми ушу Азия оюндарга дайынданабыз. Ушактан бир ийгилик көрсөтөбүз деп ойлойм. Анан дагы бир жакшы жаңылыктар бар, кыздарыбыз бар бизде. Жакшы кыздарым бар. Финалистка Кыргызстанда бар. Жана. Кайда чыгып кетти? Кел, бол. Кайкин 11-чи класстын эми ошо. Былтыркы 2025-тин эмеси финалистка чемпионат Кыргызстанда. Сборная Кыргызстандын эмеси. Член сборная Кыргызстанда. Кел агай. Мына бул деген баягы биздин кыздарда аябай бокс ачылып атпайбы? Мына биздин ласточкалар. Дагы бир кызыбыз бар. Амина деген, ал бүгүн келбей калды. Ал 10-чу класстын окуучусу. Мына буюрса биздин ийгиликтүү кызыбыз, балабыз. Жана да буюрса Азияга эме алган, жолдомо алган. Эми ага чейин дагы бир 2 сбор болот. Биз мына 20 качасында 12-сине Казакка чыкмакпыз, Алматага. Аякта да международный турнир болот. Только кыздардын арасында да. Балдардын арасында болсо да Ислам менен кетмекпиз да. Бул только кыздардын арасында. Эл аралык белдеш да. Ошо былтырда барып келгенбиз. Быйыл да мына дайынданып атабыз буюрса. Эми учактан ойлойм, кызыбыз дагы Исламды туурап, Исламдын артынан Исламды жолдоп, баягы эме деп коет, бирөө кетсе артынан дагы ниточка кетет эмеспи? Буюрса бул кызыбыз да эми Азияга барып, жакшы ийгиликтерди көрсөтүп берсе, биздин биринчи ласточкаларыбыз ушул болот да. Кайкин 11-чи класстын окуучусу. Спорт деген илгери айтып койт эмеспи? Спорт посол мира деген. Ошол да баарын бириктирет.
Ар бирөө мисалы бул деле кыз келгенде мындай эле характерлери бар. Ар бирөөнүн характерин табыш керек. Ички баягы тонкий жерлерин издеш керек дегендей. Ушун үчүн агай деген агайда. Сиз деле баягы мектепте окудуңар билесиңер. Ар бир мугалим өзүнүн подходун кылат. Анан биз деле мына ушул кичинекей чактан өстүрүп келатабыз. Ар бирөөнүн характерин билем, ар бир эмесин, поведениясын билем, ким кандай жүрөт. Анан биз деле мына могу балдардын баарын характерин билебиз, ким кандай. Биринчиден ата-эне алып келет, мына менин балам же кызым ушундай шыгы бар дейт. Кичинекей чагынан алып келишет да. Мына моякта майда балдарын жүрбөйбү, кичинекей балдар. Ата-энелери алып келген. Ушул агай карап койгулачы, ушундай кичине шыгы бар депчи. Алып келип беришет. Анан калганын биз өзүбүз алып кетебиз. Анан ошо эң биринчи ошо ата-энеден жардам керек. Ата-энелерге рахмат, алып келишет. Кичинекей кезден башка спорт менен айналыштым. Андан кийин 9-класска келгенден кийин баштап бокска келе баштадым. Ата-энеңиз кандай көз карашта болду? Мисалы кыздарды көбүнчө би аркы мындай эмерээк спортко беришет эмеспи? Жок, ата-энем каршы болгон жок. Өзүмдүн эмем менен эле. Ата-энемдин колдоосу менен эле ушул даражага жеттим. Мисалы үй бүлөдө иниң бар, карындашың бар, анан алар спортко кандай? Алар мен уткан сайын сүйүнүшөт. Мен да боксер болом депчи. Мен ойлойм алар үй бүлөдө бир эле боксер жетишет депчи. Мен уткан сайын медальдарды, беркиндей кубоктарым кармалып, мен да сиздей болом деп, чемпион болом деп беришет. Кичинекей сестренкамда мен да бокско барам деп. Аларга айтам өзүм эле бир эле боксер жетишет үйдө, силер башка кесиптин ээси болгула депчи. Сага бокска келүүгө эмне түрткү берди? Мен үйдөгүлөрүм, ата-энем, Папасы алып келген. Папам айткан ошо сага ишенем, чемпион болосуң деп. Ушу папамдын сөздөрүнөн кийин өзүм намыстанып чемпион болом деп өзүмө сөз бергем. Ушу буюрса чемпионат Азияга жакшылап даярданып, биринчи место аракет кылабыз. Буюрса алда мир бар, олимпиада бар. Ушунун баарына жакшылап даярданабыз. Анан бойдо деген агай жок жаманында. Финалда агайым жок болуп калып, сезилет. Агай жок, слабыйраак болгон да, по-любому. Агай бар, агай күч кубат берип турат, айтып турат. Бизди билет да, эмне иштеш керекпиз. Ушу агайлардын аркасында оңоюраак болот да бойдон утканга. Финалда деген мен өзүмдүн агайымда биякка агайда так бир агайларым жок болуп калып, башка агай чыгарып, өзүм эмем менен иштеп утулдум. Ушу биз баары сезилет бизге. Агай ушу биздин ушун жеткирген баары агайга ыраазычылык билдириш керек. Сен финалды утуп чемпион болгондо кандай эмоцияда болдуң? Мен буга чейин чемпионаттын астында ойлонгом. Чемпион болом деп өзүм айтып эле мындай ичимде башкача сезимдер болгон да. Чемпион болгондон кийин жакшы эле сезимдер болду, бирок бир кичинекей турнирлерди утуп алгандай эле көп билинген жок да. Буюрса да чемпионат Азия, чемпионат мира утабыз. Дагы бир баары Алладан намаз окуш керек, Алладан сураныш керек. Канча мээнет кылганча тренировка кылсаң да Аллага ишенбей, Алладан суранбай этсең өзүңө ийгилик келбейт. Баарын мечитке чакырып, намаз окуп, Алладан суранып, биринчи очередь эң биринчи эме керек, тартип жана режим болуш керек. 2 мал, 3 мал тренировка кылсаң да чемпион боло албайсың. Режим жок. Режим болуш керек. Эртең менен эрте туруп чуркап, кечинде эрте жатып, баары режимдин аркасынан тартип. Негизи үйдөгүлөр ошол тартипке көнүп калса керек, ислам баланчада кетет, Эртең мен билишет, эртең менен уже чай, тамак даярдап коюшат, эртең завтрак.
Эртең күнүнө эртең туруп баягы залга келем, айра келип, кайра тамак ичип, сабакка барып. Күнүнө уже көнүп калганбыз да. Ушундай чемпионаттарга барганда кичи чоң мелдеш болобу, жол киреси, жатаканасы кандай чечилет? Эми ушул кичине кыйын болуп атат. Ушул жагы финансировать жагынан кыйын эле азыр. Жергиликтүү бийликке кайрылып эметесиңиздер же болбосо өзүңүздөр эле чечип алган туура көрөсүңүз? Жок, эми %100 акча. Деген мына жанагыдай Азия, Мирге барганда өкмөткө чыгабыз, өзүбүздүн бир жакта директорубуз бар да, директорубуз бар. Жардам беришет. Жакын арада болгон ийгиликтериңер жөнүндө айтып берсеңер. Эми жакын арада ийгиликтер эмне алды? Эми эң биринчи жана айтып кеткендей, могу жаңы жыл, эски жылдын эң аягында чемпионат Кыргызстан болду. Бул бизге жылдар менен болот да. 2008-9 болду, чемпионат 8-9 болду. Эми биз баягы барып келдик, анан жанагы айткандай эки кызым, бир кызым финалист болду. Бир кызым 3-чү месте алды. Диана деген 11 класс, Амина дегенбиз 10 класс. Эми бул кыздар уже 3 жыл болду келатканда. Дианабыз 2 жолу финалистка Кыргызстан болду. Аминабыз былтыр чемпион Кыргызстанга болгон. Быйыл кичине башка возраст менен согушуп, кичине алдырдык полуфиналдан. Бул деле эми жакшы ийгилик. Эки кызым тең сборная Кыргызстанда. Анан бул жылдын жаңы ийгилиги мына жакында эле мына чемпионат Кыргызстан болду. Буларды старший юноша деп коет. 2010-2011 менен барып келди. Анан мына Кудай шүгүр, мына балам Ислам биринчи месте алды, чемпион болду. 4 бой өттүк. 4 бойду жеңил өттүк. 4төн тең эле жеңил утуп алды. Анан ушу Кудайдын буйругу менен, биздин эмгегибиз менен дегендей, Исламдын өзүндө эмгеги да жакшы, аябай эмгектүү жигит. Мына чемпион Кыргызстан болуп, эми буюрсам май айында, апрель же май айында чемпионат Азия болот, жаштар арасында. Анан буюрса ушуга дайындалабыз деп ойлойм. Эң биринчи ушул да. Анан экинчи жигитибиз Саид. Бүгүн келбей калды, ал баягы окуусунан неме болуп калып, 5-чү месте алды да. Өкөтөң Карымшаков мектептин окуучулары. Кичинекей өкөтөң эми айтсам 2 класстан келишкен мага. Кичинекей балдары болчу. Мына өсүп келип мына 9 класс болушту. Баштан көп талай өттү, көп жерге барды. Тең-тегинде көрдүм, жакшы эмесинде көрдүм дегенде жакшы эле воспитание бердим деп ойлойм. Азыр мына зыңгыраган кыргыздын жашынакай жигиттери болуп турушат. Кыргыздын намысын көтөрүп, көлдүн намысын, түптүн намысын көтөрүп. Ойлойм мен бул жакшы ийгиликтер. Эми кийинки эмеси баягы пландары буюрса мына Азия турат. Азиядан жакшы орун алып келсең, анан алдыда Мир деген бар. Анан бул ойлойм, бул жигиттер дагы өсчү жигиттер. Буюрса дагы чоңоет, кийинки возраст болот. Аяктан да жакшы Азия, Мирлерге барып. Эми булардын ойлору эми ошо Азия, Мир, бизги спортсмендер ушул эле да. Азия, Мир, Олимпиада дегендей. Ошол эле ойлорубуз. Анан эң жакшы, эң биринчи ошо Кыргыздын жашынакай жигиттеринен болсун. Эң биринчи ата-энесин карап, ата-энесин багып дегендей. Кайрып эме деп коет. Ата-энесин баккандай жашынакай жигиттерден болсун да. Исламдын ийгилигин укканда кандай маанайда, кандай эмоцияда болдуңуз? Эми укканда эмес, мен жанында жүрдүм да. Өзү чыгарып, өзү жанында жүрдүк да. Анан ар бир бой уткан сайын сүйүнөсүң да. Бизге агайлар ушундай да. Утса жыргайбыз, сүйүнөбүз, утулуп калса ыйлайбыз дегендей. Ошол бизге баягы агайдын долясы дегендей, жизнь наша такая, тренерская дегендей. Ошол балаң утса сүйүнөсүң, балаң утулуп калса ыйлайсың. Ошол чемпионатка канча жылдан бери даярданып келатасыздар? Эми бул ушул эле жанагы 2 класстан бери келген да. Анан ушуга дайынданып келебиз да. Кичинекей чагында эле келгенде биздин мечтабыз эмне? Ушу балабыз биз да карайбыз да, жакшы баланы тандайбыз. Анан
эме баягы тренировать этебиз, дайындайбыз. Булар бизки баягы спортта мындай да, булар кичинекей чагынан эле уже баягы 5-класстан, 6-класстан уже чемпионат Кыргызстан, 7-класстан, эң биринчи чемпионат Кыргызстан 7-класстан болгон. Ушат айтпайм, ушаттан младший юноша деп коет бизде. Финалга чыккан. Финалга чыгып, экинчи орун алып калганбыз. Баягы судьялардын эмесинен кичине кетип калыпчы. А так финалды эле сокконбуз. Анан Ислам ушундай айткан, өз биз айтканбыз, ничего, эмке дайынданабыз, эмпиде чемпион болобуз деп. Анан буюрса мына 2 жылдын ичинде эле кайра эле ийгилип, баягы дайынданып эметип эле, мына буюрса чемпион болдук. Эмгек керек да, эмгек керек. Эмгек кылсаң, аракет кылсаң берекет дегендей. Түп райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектеби. Азыр бизде ошо жалпы райондо 1035 бала спорттун 14 түрү боюнча машыгышат. Жалпы район боюнча 38 машыктырчу азыр ошо эмгектенишет. Жана 2025-жылы биздин спорт тармагында көптөгөн ийгиликтер болду. Анын ичинде областтык, республикалык турнирлерде көптөгөн байгелүү орундар болду. Кудай буйрса 2026-жылы дагы бизде республикалык жана ошондой эле азиялык мирге чыга турган спорттун түрлөрү боюнча жолдомолорду алдык. Кудай буйрса жаз айлары менен ошо биздин Өзбекстан, Казакстан спорттун ошо 3 түрү боюнча машыктырчу агайлар, эжелер ошо балдарды алып ошо мелдештерге барып келет. Кудай буйрса ошо 2026-жылдары көптөгөн ийгиликтерди багындырабыз деген жакшы тилектерибиз бар. Керим Мамбеталиев, Аяна Жайыкбекова, Түп Айылы, Түп Пресс.